Асман тиреген тоолор, андагы кооз жаратылыш. Бул жаргылчак токойчулугу. Мындагы 12.000 гектар аянттагы жаратылыш байлыктарына Талант Асанбеков жалгыз көзөмөл кылат. Талант Асанбеков буга чейин 16 жыл жетөгүз токойчулугунда жөнөкөй жумушчу болуп эмгектенген. Акыркы 6 жылдан бери токойчулукка которулуп кызмат өтөп келүүдө. Мен ушул токой тармагына келгеним ушу 20 жылга ашуун жөнөкөй жумуш иштедим. Жөнөкөй жумуш иштегенде мына үйрөндөн баштап үйрөнтейли ошону өстүрүп 4 жылга жакын өстүрүп анан ушундай бир ачык жерлерге посадка кылып аны кайтарып кооруп көптөгөн жерлерге өстүрдүк. Буюрса кооруп мал жан ар жакка кооруп өстү. Буюрса акыркы 6 жылдан бери ошо токой кызматын иштейм. Ушундай токойчу болуп иштейм. Буюрса баары жакшы. Мындай керемет тоону сакташ ушу токойчунун милдети экен. Жайкысын туристтер, малчылар бул өрөөнгө көп каттагандыктан тыкыр көзөмөл кылуу керек. Жалпы бөлүнгөн аймакты 2-3 күндө бир кыдырып турат. Токойчунун айтымында мындан 5 жыл мурун эле токой байлыктарын мыйзамсыз куюу өтө көп катталып турчу. Токойчулар, жергиликтүү бийликтин түшүндүрүү иштери, экологиялык милициянын аракеттери акыры карагай кыюу маселесин такыр токтотконго мүмкүнчүлүк берди. Токойчунун айтымында эми карагай кыйылбай калды деп эле жатып албаш керек. Себеби эс алып чыккандар, ошол эле малчылар мындай табият кооздугуна зыян келтирип коюшу мүмкүн. 4-5 жыл мурун аябай кыюу көп болчу. Азыр токтоду. 3-4 жылдан бери кадимкидей эчтеке кыюу жок, мыйзамсыз. Эл да көндү. Ичинде эми жаныбарларды айта кетсем, жаныбарлардын бугудан башкасы баары бар. Баарын карайбыз. Элик бар, түлкү, арышкыр, сүлөөсүн, кыргоол, кекилик. Ушу бугудан башкасы баары бар. Анын баарын дагы көзөмөлгө алабыз. Өйдөлдүй көп киши өтөт. Атып кетеби дейбиз. Кандай бир зыян келтиреби деп ошонун баарын көзөмөлгө алабыз. Эл көп, өйдө барышат. Аларды көзөмөлгө алабыз. Өрт коопсуздугун карайбыз. Моундай бир жаш балдар барат, экскурсиянттар. Аларды карайбыз. От жагат. Алардын өчүртөбүз. От жакка ачып жылытып, анчак ошону көзөмөлгө алабыз. Мусулдарын тазалатабыз. Ошол биздин милдет. Акыркы 2 жылдан бери мамлекеттин токой кызматына токойчуларга болгон мамиле, камсыздоо, айлык акыны көтөрүү маселеси кыйла өзгөрдү. Токойчуларга көптөн бери берилбей калган атайын кийими, башка керектүү жабдыктар толугу менен кайра бериле баштады. Буга жараша токойчулардын дагы өз ишине болгон мамилеси жакшы жагына өзгөрдү. Мурда ушу такыр каралбай калган экен да, формасы жок токойчуга. Жабдыктары жок. Азыр мына могу 2 жылдан бери, 2 жылдан бери жакшы формасын берип атат. Баарыбызды камсыз кылып атат. Бут кийимибизден бери алып берет. Кем каршы чечип атат. Буюрса могу жетекчиликке рахмат. Ушундай жетишпеген элебизге кичине жардам берет. Көп эле. Буюрса жакшы. Ат такабыздан бери алып берет. Техникаларды берип атат. Жанакы мотоблок, водяной суу эметкен эмелерди берди жетекчилик. Рахмат ошолорго. Анан кантип өз жүрөкпен иштебейбиз. Баары жакшы болуп атса, эл дагы сүйүнүп, бир чети баягы токой өсүп калган жерлерди көрүп элдер дагы сүйүнүп. Жакшы буюрса. Ар бир токойчуда 1 же 2ден атайын карагай, башка бак дарактардын көчөттөрүн өстүрүүчү көчөтканалары бар. Анда жайкысын келип жумушчулар көпчүлүк жумуштарды аткарып кетишет. Бул
быйыл жаз менен отургузулган школьный отделение болуп эсептелет. Бул жерде 7,5 соток жерге Крымский сосна отургузганбыз. Андан сырткары жерге 5 сотокко ел колючий отургузганбыз. Ал жерге 1700 штук ел колючий отургузганбыз. Былтыркы жылы болсо бул жерге отургузганбыз колючийден 5 сотокко. Бул жерге дагы 1650-1700 штук отургузулган. Ал эмгек аябай түйшүктүү. О жерден деле мисалы үчүн быйыл айдап сепкенде тез жерден эмне деген моундай эски эмелер турат, прейлер. Эмне деген прейлерди тазалап, тырмап, насылкелеп, кайра айры менен казып калган тамырдан бери тазалап алып анан жерди даярдап турган себелет да. Бул жер аябай кандай зор эмгекти талап кылат. Токойчулардын башкы жардамчылары алардын жубайлары. Алар кызматкерлердин оорун колдон жеңилин жерден алып көмөк кылышат. Бала бакырасы менен үрөөн жыйнап, аны отургузуп, багып өстүрүп берген милдет тагылган. Мында айта кетүүчү жагдай, азыр бул жумуштар үчүн токойчулардын жубайларына дагы аткарган жумушуна жараша айлык акы төлөнө баштады. Мурда мындай каралган маселе. Ушу ооба чогуу иштейбиз. Антпесе жумуш аябай оор. Бүт баарын кол менен жасаш керек. Ушундай Кандай жумуштарды аткарасыз? үрөөн себебиз, отойбуз, посадкаларды отургузабыз, посевтер себебиз, үрөөндөрдү тоорчактарды терип, үрөөн чыгарабыз, аны күнгө жайып, кагып, элеп, баарын сапырып, үрөөнгө даярдык кылабыз да. Сепкенге даярдык жасайбыз. Ошонун баары эле жумуш түйшүк, тетип кара айдын башына чыгыш деле оор. Биз ошо август, сентябрь айларында тоорчак бышкан кезде теребиз да. Анан ошо жолдошумдун жалгыз колунан келбейт, анан бала бакырам менен чогуу чаран теребиз. Аны ошо Каракол, тиякпи Чолпон атага чейин барып, ушу парктардан теребиз, жанагы сортовойлорду, голубой эл, туя дегендерди. Ошол жактан терип келем, биз өстүрүп, бияктан өстүрөбүз да. Токойчулук үчүн жаздан баштап күзгө чейин эле оор. Ала жаздан баштап арык чаап келебиз, кашасын оңдойбуз, үрөөн себилип баштайт, жер айдоо башталат. Анан ошол айдагандан баштап күзгө чейин отоосун алдырбайбы тазалап турушубуз керек. Шиттерин жаап, ачып, жаап турушубуз керек. Майда жумуштар аябай көп да. Биз өзүбүздүн жумуш таштап коюп, ушу токой чарбасынын жумушун мындай чын дилибизден иштеп келебиз. Үй бүлөм менен, бала бакырам менен. Белгилей кетсек, жалпы район боюнча жетөгүз токойчулугунун карамагында 90.388 гектар аянт бар. Токойчулукта 52 адам эмгектенип, жыл сайын 60 гектар аянтка жаңы көчөттөр отургузулуп турат. Быйыл Жашыл Мурас долбоорунун алкагында Түп районундагы Каркыра жайлоосуна жетөгүз токойчулугу 50 гектарга жакын аянтка жаш көчөттөрдү отургузуп жардам кылышты. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.